Биздин презентациябыз дайым адамдын кызыкчылык, проблема, муктаждыгына жараша болгон жакшы болот экен. Эгер сиз сүйлөшүп атып, мисалы үчүн айталы, ал адам үчүн баасы чоңураак болсо, анда баасына басым жасайт экенсиз көбүрөөк. Ал эми сапатына көбүрөөк көңүл бурса адам, анда сапатына, тазалыгына, экологиялык жактан тазалыгына көңүл бурса, ошол жөнүндө көбүрөөк сүйлөйт экенсиз. Эмвейдин кир жуугуч порошоктору таза, ден соолукка зыяны жок, анан жакшы да кетирет го кирлерди деп айтса ал адам, анда Фабиликта азыркы учурда Европада, АКШда ушундай таза, ден соолукка зыяны жок каражаттарды чыгарып атканын көрүп, ушундай кир жуугуч порошокторду чыгарып атат. 8 жылга жакын болду чыгарганына. Ошол эле МВДгидей порошок. Фабилик СНГ мамлекеттер үчүн чыгарган үчүн баасын бизге ылайык кылып, арзан кылып койду. Европада мындай порошоктор МВДин порошогундай эле кымбат болот. Ал эми Фабилик Россия үчүн чыгарган үчүн, Кыргызстан, СНГ мамлекеттер чыгарган үчүн арзан кылып чыгарып атат. А так сапаты ошондой эле деп айтат экенбиз. Кардар түшүнө турган тилде сүйлөңүз дайым. Бул дагы көпчүлүк сатуучулардын катасы. Өзүнүн профессионалдуу тилинде, көнүп калган тилинде сүйлөй берет, түшүнүксүз. Көбүнчө сиз профессионалдуу тилде эмес, мүмкүн болсо, жөнөкөй адам түшүнө турган тилде сүйлөгөнүз жакшы болот. Мисалы үчүн, кээ бир сатуучулар мен өткөндө сумка алдым, сумка алып атканда, бул кожа, бул дермантин дейт. Ага, түшүнүктүү. Айырмасы 100 сом, 200 сом, 200 сом, 300 сом болсо эле. Ну и что? Кожа болсо эмне кылайын? Түшүндүрүп бер. Не болот? Калнай колдонсом эмне болот? Дермантин болсо эмне болот? Түшүндүрүп бер. Десем анан түшүндүрө албай. Анан мен сурап атып, акыры көпчүлүк сатуучулардан ушундай да, эмнегедир сурап атып базарда алат. Сурап атып, кайра сурап атып анан түшүнөсүң да. Бул кожа. Ну и кожа эмне болот десем анан, кожа эмне ысык суукта эмне нерсе болот, эмне болот десем анан ысык суукта жарылып кетет деди. Дермантин. Ал эми кожандай болбойт. Түшүнүктүү дедим. Эми бул кожадагы дермантинда мен көтөрүп жүрдүм. Кырылып кетеби же кырылбайбы? Же кожа кырылбайбы? Мына мен Фабиликтен алдым эле, кырылып кетти. Фабиликтен сумка чыкпай калды, ошон үчүн базардан алышым керек болду. Кырылып кетеби же кырылып кетпейби десем, экөөтөн кырылып кетет деди. Анда мага айырмасы жок. Жарылып кетсе жарылып кете берсин. И так эле 1 жыл айын алмаштырышым керек болду. Баары кырылып кетет о жарылып кеткиче деп алдым. Эми колдонуп көрдүм. Бирок кырылбай турган кожа бар, ал 3000 турат деди. 3000 болсо не стоит? 1 жыл айын ал эски көрүнүп калат, одан көрө жыл сайын алмаштырган жакшы деп беркин алдым. Бул лазерный замок деди. Бул лазерный замок боюнча да сонун мисал бар. Сатуу сабактары жанагы биринчи таанышуу максатында сатуу сабактары сизди эмне үчүн сата албайм деген сурооңузга жооп берген, сабакта көбүрөөк айтып берген. Бул жерде айтпай эле коеюн. Бул дидикрем да, бул тоналка эмес да деп сүйлөгөнүбүздө туура эмес болот экен. Анын ордуна дидикрем эмне түшүндүрүп, тоналка эмне, айырмасы эмне, кайсын алганда ошол адамга көбүрөөк туура келет. Ошону сунуш кылганыңызда адам жакшыраак алат экен. Фабиликтин шампуньдары жөнүндө айтып бериңизчи деген суроолорду беришет. Мен башында 1-2 суроо бергенде башкача реакция кылдым. Мынча тупой суроо, ушундай билбеген адамдар бар экен да деп таң калдым. Бирок чынында бул тупой суроо эмес, бул адам тупой эмес. Болгону ал адам ушул темадан алыс. Ал адамга шампуньдарды туура тандоо боюнча эч ким кеңеш берген эмес, эч жерден уккан эмес, көргөн эмес экен да. Ал болгону башка темада күчтүү болушу мүмкүн. Мисалы үчүн айталы, кимдир бирөө бухгалтерияда, математикадан күчтүү, камчыдан күчтүү. Бирок бетти кароо, чачты кароо, сулуулук темасында анча күчтүү эмес. Ошол себептен ал адам ушундай суроолорду бериши мүмкүн. Же ошол темада эми баштап атат, эми өздөштүрүп атат. Сурайын десе, үйрөнөйүн десе эч ким айтып берген эмес, үйрөнө турган адамы жок. Каяктан үйрөнүшү да билбейт. Ошол себептен ушул суроолорду берет. Анан эмне дейбиз? Тупой дебестен биз ошол адамдын деңгээлине жараша эринбестен түшүндүрүп берет экенбиз. Кардарга да сиз ушундай мамиле кылышыңыз керек. Сиз үчүн оңой эле болгон нерсе башкалар үчүн түшүнүксүз болот. Анткени сиз бул темада уже жарым жыл же 1 жыл болушуңуз мүмкүн. Же болбосо Фабиликте иштебесеңиз деле ага чейин сиз кызыгып жүрүп, үйрөнүп, бул теманы чукуп уже жеп, өзүңүзгө ылайык кылып түшүнүп алгансыз. Жана ошол себептен шампуньдарды жана башкаларды тандашты билесиз. Ал эми сиздин сүйлөшүп аткан таанышыңыз же кардарыңыз потенциалдуу ушул темадан алыс болушу мүмкүн. Андыктан жөнөкөй адам, орточо адам, даже тупой адам түшүнө турган тилде сүйлөгөнүз жакшы болот экен. Тупой дегенде биз ал адам жаман баш иштебейт деген мааниде эмес, ушул темада тупой, ушул темадан алыс деген мааниде айтабыз да. Ошондой адамга ылайык түшүндүрүп сүйлөйт экенбиз. Эми кийинки баскыч бул бизде каршы суроолор менен иштөө, анын суроолору менен иштөө. Бул боюнча бизде мына атайын сабак бар. Адамдардын суроолоруна, каршы суроолоруна жооп берип атып, аларды кызыктырып коюшка үйрөнгүм келет десеңиз, мына ушул видеодо 10 чакты видео бар, ошону көрүп үйрөнүп алсаңыз болот экен. Ал жерде сонун техникалар бар, сонун приемдор бар, суроолорду жеңилдетүү жолдору бар. Анан ушул суроолорго даяр жооптор бар экен. Ошол жоопторду кайра көрүп отуруп жаттап алсаңыз оңой, алардын суроолоруна оңой ойноп жооп берип атып, аларды кызыктырып, аларга оңой сатат экенсиз. Кийинки кадам бул, кийинки баскыч бул жыйынтыктоо. Мына жыйынтыктоо, мына ушунча сүйлөп бердик, кызыктырып бердик. Эми биз ага көпчүлүк сатуучулар нерсени айтып берет, андан кийин сатууга келгенде сата албай тура берет. Же кимдир болбосо тескерисинче өтө грубый мамиле кылып, мына эми ушунча түшүндүрүп бердим, эми аласың да турабы, эми аласыңбы же албайсыңбы? Заказ кетирейинби же эртең албай коесуңбу деген грубый суроо беришет. Бул адамды алыстатат бизден. Бул адамда бизге жылуу мамиле алып келбейт экен. Андыктан сиз мындай суроолорду бербешиңиз керек экен. Анын ордуна ушул жумадагы заказдарга кошуп коюуна кандай дейсиз дейт экенбиз. Айгүл эженин заказына кошуп коеюнбу, кандай дейсиз? Ушул сиз айткан нерселерди. Заклад берип коесузбу? Ошол товарды мен заказ берип койсом, мына 3 өткөндө келип калат деп түшүнтүп сурап анан
жыйынтыктап анан сатууга аракет кылат экенбиз, сунуш кылат экенбиз, сатып ал деп. Мен анда өзүмдүн башка заказдарыма кошуп коеюн, 3-4 күндө келип калат. Сиз бир колдонуп көрүңүз, анан мага рахмат айтасыз деп айтат экенбиз, Анда эмесе мен сиздин бир заказыңызды кетирип коелу. Биринчи заказыңызды кетирип коелу. Анан кийинкилерин акырындык менен жасап отуруп үйрөнүп аласыз. Мен сизге үйрөтүп жардам берип турам, үйрөтүп турам сизге. Сиз азыр 1250 сомдук заказ кетиргенсиз же 1,5 сомдук заказ кетиргениңизде сизге фабилик белек берет. Ошону алыш үчүн өзүңүзгө итак эле керек болгон нерселерди алып отуруп, мүмкүн болсо бир заказ менен толтуруп, анан төлөп койсок, биринчи шарт жаап койгот экенсиз. Ошондо биринчи шартты белекти кийинки заказыңызга алат экенсиз. Анан кийинки каталогдогу заказда белегиңиз кошо келет деп түшүндүрөт экенбиз, Мына ушинтип сиз жыйынтыктайт экенсиз сөзүңүздү. Башкача айтканда, өзүңүздүн сөзүңүздүн акырында мына продукцияны сунуш кылып сатат экенсиз. Демек, жыйынтыктап кетсек сөзүбүздү биз дагы. Мына бизде 5 баскыч бар экен, Биринчиси контакт түзүү, кызыгуусун табуу, анан сунуш, анан каршы, анан сатуу, келишимине келүү. Эч убакта секирбейт экенбиз, контактты түзүп атып. Эгерде сиз сунушуңузду жасап аткандан же сатууга келгенде адам ар кандай шылтоолорду айтып, кымбат экен жана башка, кийинкиде айтайынчы дей баштаса, демек, же сиздин презентацияңыз начар болуп калды, аны кызыктыра албады, же болбосо анын сиз вкусун биле албадыңыз, кызыгуусун табуу деген этапта сиз жакшы иштей албаган болосуз. Демек, эмне кыласыз? Кайра артка кайрылып, кайра жакшы керектүү суроолорду берип, анын вкусун толураак билген аракет кылат экенбиз. Анан ошого жараша презентациябызды жакшыраак жасайт экенбиз. Же болбосо каршы суроолоруна жакшы жооп бере албадык. Ошол себептен адам алуудан кача баштайт экен, Ушинтип, же болбосо контакт түзбөй шашып кетип калдыңыз, сиз контакт түзбөй калдыңыз. Контакт түзүүнү бир аз жакшыртат экенбиз. Эми баскычтан баскычка секирбей этабы менен жүрөт экенбиз. Анан кийин бир жерге такалып какалып калсак, анан кайра артка кайрылып, кайра ошол этапты жакшыраак жасайт экенбиз. Ошондо гана бизден кардарлар качпастан сүйүнүп жакшы көрүп алат экен. Эми сиз дагы кардарларды көбөйтүү үчүн реклама ишин үйрөнүп алсаңыз жакшы болот экен. Жана реклама ишинин эрежелерин түшүнүп алсаңыз, кардарлар менен оңой сүйлөшүп, кардарларды оңой таап, аларды оңой кызыктыра алат экенбиз. Адамдарга таасир эте билүү жөндөмдөрүн көрүп кетет экенсиз. Ушул видео сабактадан. Ошондой эле сиз мына коңшуларымды, тааныштарымды көбүрөөк кардар кылгым келет десеңиз, алар мен кантип сүйлөшөм, каякта сүйлөшөм десеңиз, мына үй кружоктор темасын сүйлөшүп кетиңиз. Үй кружокторун уюштуруп отуруп, сиз мына үйгө тааныштарыңызды, коңшуларыңызды чакырып, аларга мини презентация, дегустация жасап отуруп, сиз мына аларды кардар кылып алып, алардын тааныштарынан да чыксаңыз болот экен. Кардарлардын ыңгайсыз каршы суроолоруна жооп бере отуруп, аларды кызыктыруу жолуна ушул видеодон үйрөнөт экенсиз. Сатпастан сатуу сабактары мына кээ бир адамдар жакшы сата албайт, ушуларды үйрөнгөндөн кийин да кыла албай калышыңыз мүмкүн. Анда сиз мына сатуу сабактарында көрүп коюңуз, сатпастан сатуу, башкалар аркылуу сатуу. Ушул жеңил сабактарда көрүп койсоңуз, сиз өзүңүздүн сатуу ишиңизди, кардар табуу ишиңизди дагы да жеңилдетип алат экенсиз. Ийгилик жолунда сынып калбаш үчүн бизнестеги жаңылардын ийгилик жолу сабагында көрүп койсоңуз, сиз орто жолдо сынып калбастан, жарым жолдо аягына чыкпай калбастан, сөзсүз түрдө бул иште да ийгиликке жете алат экенсиз. Бай жана кедейлердин оожугу түрсүү, акчаны көбөйтүү, акчаны туура пайдалануу, акчага болгон туура мамиле, жашоого болгон туура мамиле. Эмне үчүн кимдир бирөө бай, кимдир бирөө эртеден кечке дагы иштесе да бай эмес. Ошого жакшы суроолоруңузга жооп берип кетет экенсиз. Ондогон жирный кардарларды каалап кетебиз сизге, ондогон орточо кардарларды каалап кетебиз, жана көптөгөн кардарларды каалап, көптөгөн ийгиликтерди каалап кетебиз ишиңизде. Ушул ийгиликтерди жасап отуруп, сонун өзүңүзгө каалаган, өзүңүз кыялданган максат тилектериңизге жетүүнү каалап кетет экенбиз. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Сиздер менен Мирлан Батырханов болду.